Казакстанда коронавируска чалдыккандардын саны 30га жакындады. Акыркы маалыматтар боюнча Казакстанда коронавирус жаккандардын саны 27ге жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов билдирди. Анын айтымында бүгүн 17 мартта Нур Султанда 14 бейтаптан коронавирус жукканы ырасталган. Бул бейтаптар карантинге алынып, текшерүү учурунда алардын коронавирус табылды. 14 бейтап кимдер менен алакада болгону ырасталды. Учурда аларды да карантинге алуу жана коомдон бөлүп кармоо иштери аткарылууда, деди Биртанов. Министр андан сырткары абал өкмөттүн көзөмөлүндө экенин кошумчалады. Ал андан сырткары 27 учурдун ичинен Алматыда 11, Нур-Султан шаарында 16 учур катталганын белгиледи. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Өзүн кыргыздын деми атаган ырчы Гүлзат Мамытбек туулган күнүн быйыл өзгөчө өткөргөнүн, тагыраагы биринчи ирет башка мамлекетте тоскондугун айтат. Быйылкы туулган күнүмдү аябай сонун өткөрдүм. Буга чейин мындай дүңгүрөтүп сырт жакта болгондо дагы Орусиянын борбору Москва шаарында өткөргөн эмес элем. Өздүк майрамында Египетке бекер жолдомо алдым. Жолдомонун ичинде билети, мейманканасы, тамак ашы бүт камтылган. Андан сырткары Москвадагы мигрант бир туугандарым, спортчу байкелерим, таксист инилерим келип куттуктап кетишти. Мындан ары дагы сонун болот деген ишеничтемин, дейт ал кубана. Маалымат булагы Барсмедиа Чекит KG. Нурлан Насипке экинчи жолу операция жасалат. Белгилүү ырчы Нурлан Насип операциядан кийин абалы тууралуу өзүнүн Instagram баракчасынан билдирди. Достор, баарыңыздарга чоң рахмат. Буйруса менде баары жакшы. Биринчи операция ийгиликтүү аяктады. Экинчиси буйруса 6 айдан кийин боло турган болду. Ден соолугумду сурап жазган туугандарга, досторго, көрмандарга рахмат айтам. Рахмат достор, деп ырчы билдирди. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.